21-августка карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Орусияда мигранттарга үй бүлөсүн алып келүүгө тыюу салуу сунушталууда. 19-августта Россиянын Либералдык демократиялык партиясынын депутаттарынан турган топ мигранттардын Орусияга үй бүлө мүчөлөрүн алып кирүүсүн чектей турган мыйзам долбоорун сунуштады. Бул тууралуу орус басылмалары жазды. Документке ылайык Орусияда эмгек келишиминин негизинде убактылуу иштеп жүргөн мигранттын жакындарына анын үй бүлө мүчөсү катары өлкөгө кирүүгө тыюу салынат. Демилгечилер кеп жарандыгы жок эмгек келишиминин же патенттин негизинде иштеген төмөнкү квалификациядагы адистер жөнүндө болуп жатканын белгилөөдө. Фракциянын төрагасы Леонид Слуцкийдин айтымында топтошуп жашаган мигранттардын агрессивдүү жүрүм-турумуна даттанган жүздөгөн телефон чалуулар түшүүдө. Жергиликтүү тургундар мындай райондордо коркуп жүрүүгө аргасыз. Мындан тышкары бир мигрант менен чогуу аялы, балдары, ата-энеси баштаган ондогон тууганы келип жатат. Алар мектептердеги жана бала бакчалардагы орундарды ээлеп алууда. Мигранттардын көбү мыйзамсыз иштешет. Үй бүлөсү аз камсыз болгон деп эсептелип, кош бойлуулукка жана бала багууга байланыш бир катар төлөмдөрдү алып турушат, деди Слуцкий. Ал ортодо Мамдуманын депутаты Светлана Бессаров бул мыйзам долбоорун сынга алды. Анын айтымында Орусия жогорку гана эмес, төмөнкү квалификациядагы адистерге да муктаж. Орусиялыктар иштегиси келбеген тармактарда жумушчулар жетишпейт. Бийлик болгону мыйзамдардын аткарылышын гана көзөмөлдөсө жетиштүү болот. Эгер жумушчулар мыйзамдарды бузса, анда жакында эле кабыл алынган нормативдик укуктук актылардын негизинде аларды өлкөдөн чыгарсак болот, деди Бессаров. 8-августта Орусиянын президенти Владимир Путин полиция кызматкерлерине мигранттарды соттун чечими жок эле депортация кылууга укук берген мыйзамга кол койгон. Документте мигранттарды өлкөдөн чыгаруу режими жөнүндө жазылган. Ага ылайык мыйзам бузган чет өлкөлүктөр көзөмөлдөнө турган адамдардын реестрине киргизилет. Путин ошол эле күнү орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбагандарды жарандыктан ажыратууга жол ачкан мыйзамга да кол койгон. Чүй облусунда дарыгерге кол көтөргөн кыз кармалды. Күн мурун сот стүйүндөрдө бир кыз дарыгерди уруп жатканы тартылган видео тараган. Милициядан окуя 19-августта Чүй райондук ооруканасында болгонун билдиришкен. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, саат 1:00 чамасында реанимацияга алкоголдук уулануу диагнозу менен 21 жаштагы кыз түшкөн. Ал болжол менен таңкы саат 4:00 эсине келип, ооруканадан кетүүнү чечкен. Дарыгерлер туугандары келмейинче кое берүүгө болбостугун айтышкан. Кыз дарыгерге агрессивдүү мамиле кылып, реаниматолог дарыгерге кол көтөрүп, ооруканадан чыгып кеткен деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Ал ортодо бейтаптын кол салуусуна кабылган дарыгер клооптун кабарчысына эмнеге кызды үйүнө кое бербегенин билдирди. Эгер алкоголдук уулануу диагнозу коюлса же бейтап бизге оор абалда түшсө, аны үйүнө жалгыз кое бере албайбыз. Кимдир бирөө аны үйүнө аман эсен жеткирем деп жоопкерчилик алышы керек. Аны жакындарын күтүп турууга көндүрүүгө аракет кылдым. Бирок ал агрессивдүү мамиле кылып кол көтөрдү, деди дарыгер. Ал бейтапка зыян келтире албайын деп анын соккуларынан коргонбогонун белгиледи. Мен өзүмдү коргогон да жокмун. Анын артында темир замбил турган. Түртүп жиберсем ошого тийиши мүмкүн деп корктум. Кыз башка дарыгерге да жулунду, бирок мен ажыратып калдым, деди дарыгер. Бул факты боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, экспертизалар дайындалды. Шектүү кармалып, милиция бөлүмүнө жеткирилди. Бул бейтаптар медицина кызматкерлерине кол көтөргөн алгачкы учур эмес. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Сүйүнбек Өмүрзаков кылмыш жана укук бузуулар кодекстерине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелеген. Ал тез жардам кызматынын өкүлдөрүнө, дарыгерлерге, өрт өчүрүүчүлөргө, милиция кызматкерлерине, сот аткаруучуларына жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрүнө кол салгандарды жазалоону сунуштаган. Өзгөндө өспүрүм кызга сексуалдык ыдык көрсөтүүгө шектелип 23 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу 21-августта Ош облустук милициядан билдиришти. Бул факт Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгына катталып, 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Натыйжада кылмышка шектүү катары Өзгөн районунун 23 жаштагы тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Ысык көлдө суу каптаган 159 үй тазаланды. Ысык көл районунда селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери 2 күндүн ичинде 159 үйдү сел калдыктарынан тазалады. Жалпысынан тазалоо иштерине 1000ден ашык киши жана 85 атайын техника тартылганы кабарланды. 18-августта нөшөр жаандан улам сел жүрүп,
Булан Сөгөтү, Корумду, Темир айылдарын, ошондой эле Ысык көл Аврора пансионатын жана Карвен Ысык көл эс алуу борборун суу каптаган. Суу ташкынынан эң көп Темир айылы жапа чеккен. Бул айылда жалпысынан 100дөн ашык үйдү суу каптаган. Мындан тышкары Жети Өгүз, Ак Суу, Ысык көл жана Тоң райондорунда да сел бир катар үйлөр менен жолдорду каптап, айрым жолдор убактылуу жабылган. Селге байланыштуу Ысык көл жана Тоң райондорунда өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Паралимпиадага Кыргызстандан 4 спортчу катышат. Бүгүн министрлер кабинетинде өлкөнүн паралимпиадалык курама командасын узатуу иш-чарасы болду. Минкаптын башчысынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстандын тарыхында паралимпиадага биринчи жолу 4 спортчу катышып жатканын белгиледи. Пауэрлифтинг боюнча Миргүл Болоталиева, жеңил атлетикадан Гүлназ Жүзбаева, триатлон боюнча Айтунук Жоомарт кызы, дзюдодон Мамат Ибраим Суранов катышат. Паралимпиада оюндары Парижде 28 августтан 8 сентябрга чейин өтөт. Ага 182 өлкөдөн 4400гө жакын спортчу катышат.